Белгилүү америкалык ишкер Джим Рон мынтип айткан экен: сиз ким экендигиңизди билгиңиз келсе, анда сиз менен убактыңыздын көпчүлүк бөлүгүн чогуу өткөргөн 5 адамга назар салыңыз. Ошолордун арифметикалык ортосу сиз болосуз. Эгер сиздин эң жакын деген 5 адамыңыз ар кандай көңүл ачуучу кечелерге барганды жактырган жана өзүнө көңүл бурбаган адамдар болсо, демек сиз да ошондой эле бир адамсыз. Же болбосо алар сабагын окугандын ордуна түнүн компьютер оюндары менен өткөрсө, анда сиз деле сабагыңызды мактанаарлык баага окубасаңыз керек. А эгер сиздин досторуңуз күн сайын машыгуу залына барса жана өздөрүнүн эмне жеп ичкендигине көңүл бурса, демек сиз да сергек жашоо образын алып жүрүүңүздүн ыктымалдуулугу көбүрөөк. Албетте, ар дайым эле мындай боло бербөөсү мүмкүн. Бирок бул ойдун канчалык бир деңгээлде чындыгы бар? Биз адамдар айланабыздагыларды карап үйрөнөбүз. Адам баласы бири-бирин тууроонун мыкты өздөштүргөн татаал жаратык. Мына ошентип сүйлөө жаргондору, үрп адаттар, керек болсо маданият да келип чыккан. Адамдар бири-биринин адаттарын үйрөнүшөт жана менталитетин күнүмдүк жашоосуна киргизишет. Мен да бир досум менен бир канча убакыт сүйлөшүп отургандан кийин ал колдонгон сөздөрдү өзүмдүн сүйлөшүүмө көбүрөөк колдонуп баштагандыгымды көп байкачу болдум. Ошондуктан дүйнөдөгү ийгиликтүү адамдардын көпчүлүгү өздөрүнүн устаттарынын ийгилигин кайталашкан. Мисалы, Мартин Лютер Кинг үчүн Махатма Ганди өрнөк болгон. Марк Цукерберг үчүн Стив Джобс, Дрейк үчүн Лил Вей, ал эми Билл Гейтсте Уоррен Баффет шык берген. Ийгиликке жеткен адамдардын дээрлик баары өзүнүн тармагы боюнча мыкты жыйынтык алган жана ага жол көргөзгөн бир нече адам же бир личность болгон. Мына ошол ийгиликтүү адамдардан ийгиликке алып барчу ой пикирлерди жана адаттарды үйрөнүшкөн. Бирок сиз ушул жерде айтышыңыз мүмкүн: менде андай ийгиликке жеткен бир да таанышым жок. Менин досторумдун баары жөнөкөй кишилер, деп. Мына ушул жерде сизге китеп окуунун өтө чоң пайдасы тиет. Китеп бул бир адамдын айткан так сөздөрү, идеялары, кеңештери, жада калса кылып көргөн тажрыйбалары жазылган барактардын сиз үчүн ыңгайлуу бүктөлгөн даяр бир вариант. Бул дегени ошол ийгиликтүү адам дал азыр сиз менен сүйлөшүп жатат дегени. Миллионерлердин 75% ай сайын 2ден кем эмес китеп окуп тураарын айтышкан. Китеп окуганда сиз өзүңүздүн аң сезимиңизге кимдердин ойлорун, түшүнүктөрүн кошуш керек экендигин тандай аласыз. Мына ошол аң сезим сиздин ким болооруңузга түздөн түз таасирин тийгизет. Китеп окуганда сиз автордун мээсине баш багып, ойлорун окуй аласыз. Ар кайсы тармак боюнча ийгиликке жеткен адамдар жазган көптөгөн китептер бар. Алар жазган сөздөр, ойлор жана идеялар бирөөлөр окуп бизди пайдаланса экен деп күтүп турушат деп билиңиз. Эгерде сиз Ганди менен медитация кылганча эс алгыңыз келсе, же Мартин Лютер Кинг менен саясат тууралуу маектешүүнү кааласаңыз, же Лил Вей менен бир студияда болсом деген ой менен жүрсөңүз, же болбосо өзүңүздүн жеке ишиңиз боюнча Уоррен Баффеттен кеңеш алгыңыз келсе, анда сиз жөн гана алардын сөздөрүн окуп, алардын жашоосуна, ойлоруна сүңгүп киришиңиз керек. Мына ошондо сиз өзүңүздүн досторуңуздун арасына дагы бир дос кошкон болосуз. Болгондо да сизден улуу, тажрыйбалуу жана акылдуураак досту. Себеби ал ошол тармак боюнча сизге караганда көбүрөөк ийгилик жарата алган. Качан ушинтип китеп окуп баштаганыңызда сиз алардын көз караштарын жана адаттарын өзүңүзгө ала баштайсыз. Себеби адамдардын баары ушундай. Көргөн нерселерибизди кайталайбыз. Бул ыкма менен күн сайын ийгиликке жакындай бересиз. Келиңиз, сиз да өзүңүзгө ай сайын бирден китеп окуп турууга сөз бериңиз.